Кыргыз Республикасынын Конституциясы калыптануу жана өзгөрүү тарыхы. Конституция бул кагаз жүзүндөгү документ гана эмес, бул биздин укуктарыбызды, эркиндиктерибизди, милдеттерибизди жана мамлекеттик бийликти калыптандыруунун конституциялык принциптерин аныктаган мамлекетибиздин негизи. Ал эркин жана демократиялык өлкөдө жашообуздун негизи болуп саналат. Конституциянын ченемдерин сактоо мамлекетибиздин экономикалык, социалдык, маданий жана башка жашоо чөйрөлөрүн андан ары ийгиликтүү өнүктүрүүнүн кепилдиги болуп калат. Эгемендүү Кыргыз Республикасынын биринчи конституциясы 1993 жылы 5 май күнү бүткүл элдик референдумда кабыл алынган. Бул маанилүү кадам Советтер Союзу кулагандан кийин өлкөнүн эгемендүү өнүгүүсүнүн башталышынын символу болуп калды. Легендарлуу парламент Жогорку Кеңештин элдик чыгарылышы тарабынан кабыл алынган 1993 жылдагы конституция кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн калыптанышындагы негизги ролду ойногон. Конституциялык тартиптин өнүгүшү кийинки жылдарда да уланып, коомдун мамлекеттик башкаруунун кыйла, туруктуу жана натыйжалуу системасына умтулуусун чагылдырды. 2021 жылдын 11 апрелинде референдумда кабыл алынган өзгөрүүлөр Конституциянын жаңы редакциясы президенттик башкаруу формасында кайтып келүүнү бекемдеди. Ошондой эле элдик курултайды саясий системасын жаңы элементи катары киргизип, жарандардын өлкөнү башкарууга катышуусун күчөттү. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын Конституциясы өзүнүн башкы функциясын, мамлекеттик түзүлүштүн пайдубалы, адам укуктары менен эркиндиктеринин кепили, ошондой эле өлкөнүн демократиялык өнүгүүсүн укуктук негизи катары кызмат кылууну улантууда.